текстті қарадым, аз Айдан әжемге баштасақ. Алихан, қандай? О, келдіңіз бе? Ооба, келдім. Болсам да баштайлы. Көзің жұмсаң, Алихан. Ой, неге баштап неметпейлі? Бол, эми көзің жұмсаң, мен саға белек даярдап қойдым. Белек бе? Алихан, мен саға сюрприз қылып берейін десем, көзіңді ашып алдың да. Мен саға шоколад алып келгем де белек қылайын деп. Рахмат, жаңғы белек соң деп, белек дегенде кішіне не кейін депші. Жақсы? О, соң кен рахмат. Неге белек берген білесің бе? Неге білесіз? Анткени бүгін жағымды сюрприз жасай тұрған күн екен. Елестер? Ошондой майрам екен. Чын эле бе? Ооба. Ошончо сага сюрприз кылып коеюн деп чечтим. Ой, тура каласыз. Достор, силер да жөн отурбай туруп, иништерди жууп, колуңарды шыпырып, баарын кылып, ата-энеңерге жардам берип, кичине сюрприз кылып койбойсуңарбы? Ата-эне колун кагып. Анан ата-энелер силер да жөн отура бербей дүкөнгө барып, помпосуларды, таттуу паттууларды алып келип, кичине балдарыңарды эле кубантып койгула, ал деле адам дейм. Биз ошондой жакшы көрөбүз. Ооба достор, Алихан туура айтат. Бүгүн жагымдуу белек берген күн, жакын адамыңды сүйүнкөн күн, ошон үчүн жакындарыңарды сүйүнтүп, ушундай белектерди тартуулагыла. Аш болсун, Алихан. Рахмат Айдан эже, чын эле бүгүн аябай жакшы көргөн күнүм болуп калды да. Айдан эже, ушуну сиз мени жакшы көрөсүзбү? Албетте жакшы көрөм. Достор, Айдан эже мени жакшы көрөсүз, шоколадын алдым. Аябай сонун болуп атат да. Айдан эже, мен шоколадын жеп турайынчы. Достор, силер мен шоколадын жегичи көнүк жазып тургулачы. Мен шоколад кусам ачып кетти. Ооба достор, көңүлдү көнүгүү түрмөгүнө көңүл буралы келгиле. Биз көнүгү жасай берелик, Алихан шоколад жеп турсун, Салам достор, кандайсыңар? Биздин көңүлдүү көнүгүүлөрдү калтырбастан көрүп атасыңарбы жана жасап атасыңарбы? Анда эмесе, кеттик! Баштар! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колдор! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дагы! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Капталга! 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эми буттар кошулду. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Айланабыз кана. Арка. Эми айланабыз. Hazır bolsa balдар, айланып чуркайбыз. Кеттик анда. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başka tarafka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erkin kıymıl. Dostlar, bizdin артыбыздан кайталадыңарбы? Чоң рахмат, кош калгыла. Биология тажаттı lan. Muangi men жактайм деп канча күн кетирдим. Ушу сени кантип оңдошом болот экен? Алихан, сага эмне болду кечкеле? Эх деп атасың. Мен биякта жасанып атсам. Айдан эже? Ооба. Сизге бир сырымды айтайынбы? Кандай сыр? Айдан эже. Мен деген мектептен өлө тажап кеттим. Ай, Алихан, мен кичине чыдап тур. Жакында күзгү эс алуу башталат. Сен көзүп коелук эми аягына чейин жакшылап, Ооба, туура айтасыз. Айдан эже? Ооба. Ошо күзгү эс алгандай. Жакшылап эс албасамбы? Досторум менен киного барып, жаратылышка чыгып, түшкө чейин уктап, уйкумду кандырып, тимеле жыргап алсамбы? Айдан эже? Жаратылышка чыкканда стресстен чыгат дейт го? Ошол чынбы? Ооба да, албетте, негизи эле жаратылыштын
жыты кандайсың, кандай керемет, мындай жаратылышка чыгып, эс алсаң, тоолорду карайсың, асманды карайсың, чөптөрдү, гүлдөрдү карайсың. Кандай керемет. Аны ошо сен жана айткан стресстен бат эле арылып каласың. Баса, сен кепкенде болуп стрессте эмне деп айтып атасың, стресс болуп атасың сен кичинекей болуп алып. Майдан эжем билесиз да, биздин деген жашообуз татаал да. Азык түлүк кымбат, кийим кече кымбат дегендей, биздин жашообуз стресс эле болуп кетти. Ой, болду, түшүнүм. Кой стресс дебе. Кечке эле стресс, сен али кичинекейсиң. Андан көрө азыр лайфхак түрмөгүндө антистресс оюнчук жасаганды үйрөтүшөт. Ошо сага керек экен. О, тура айтасың да, достор мен чогуу көрөйүнчү ошону. Аты жаман стресс болуп кетти. Уфи, башым ооруп кетти. Бир аз эс ала турайынчы. Саламатсыңарбы, достор? Силер эмне кылып жатасыңар? Эгерде силер сабак окуп жатсаңар, келгиле бир аз алаксай туралы. Достор, келгиле. Бирге антистресс оюнчуктарын жасабайлыбы? Биринчи оюнчукту жасоо үчүн жөнөкөй эле түстүү барак керек болот. Түстүү барактын узунун жана туурасын 15 сантиметр кылып кесип алабыз. Азыр мен бүктөгөндөй кылып, силер дагы бүктөй бергиле. Мынакей достор, мен бир нечесин бүктөп алдым. Эми желимдин жардамы менен жармаштырып чыгам. Достор, карагылачы. Аябай кооз айланып атат, Ал эми экинчи оюнчукка шарик, уун, самын аралашкан суу керек болот. Мынакей бирөөсүн толтуруп алдык. Эми калгандарын ушундай кылып толтуруп алабыз. Эми даяр болгон шаригибизди самын аралашкан сууга малабыз. Шариктерибизди малып алдык. Эми салфетка менен кургатып коелу. Мынакей достор, карагылачы, бири-бирине жармашып калышты. Бүгүнкү көрсөткөн лайфхактарым силерге жактыбы, достор? Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин жакшы калгыла. Мынакей сонун кеңештен кийин сага жактыбы? Эми болду, стресске кабылбайсың, Стресске түшпөйм го дейм. Ооба, достор, мен ойлойм силерге да жакты болуш керек деп, эми ушундай сонун кеңештен кийин сонун мейманыбыз менен тааныштырып коелук. Бүгүн биздин студиябызда Сугдуйона Абдухомидова деген өзгөчө аттуу супсулуу кыз конокко келип калыптыр. Кандайсың, жакшысыңбы? Ооба. Биздин студиябызга кандай келип алдың?
Жакшы элеби? ооба Маанайың жакшыбы? ооба Иштер кандай? Иштер. жакшы Эң незгиси маанайың жакшы болсун. Анткени карачы кандай сонун жаркыраган, сонун студияда отурабыз. Бардык досторуң, туугандарың майрам. көрүп отурат. Анан бүгүн эң сонун майрам экен. Жагымдуу сюрприз жасай турган майрам экен, э? Аябай сонун майрам. Бүгүн майрамда мен маанайым аябай сонун себеби Айдан эжем белек бербеди мага. Сен белек берген жакшы көрөсүңбү? ооба Алган Алганды жакшы көрөм. алганды Алганды көбүрөөк жакшы көрөт болуш керексиң, э? Мен дагы ошондоймун. Кийинкиде Алихан мага белек даярдай келип Ооба. Мурункудай кылып белек даярдайм эмки. Сыбдыйон аябай бир сонун атың бар экен. Бул атың эмнени түшүндүрөт? Айтып берчи. Ким койду эле мындай атты? мен чоң энем койгон Эмнени түшүндүрөт? Сулуу кыз дегенди түшүндүрөт болуш керек, э? Мындай. Мен ойлойм ошондой сулуу кыз деп. Бирок мен билишимче өйдөгүлөр сени Диана деп эле коюшат, э? ооба Сага кайсы көбүрөөк жагат? Субдуйона дегенби же Диана? диана Анда сени Диана дейлик, э? Мен дагы Субдуйона деген дагы тилим келбей кетип атат кээде. Мындай тилим чайналып чылдырап калып атам. Диана сен ушул үйдө мындай ыр жаттаганда, ыр жазганда мындай өзбекче жаттаган ыңгайлуубу же кыргызчабы? орусча Башка эле тилге өтүп коет. Бат эле. Сен мектепте кайсы сабакты көбүрөөк жакшы көрүп окуйсуң? информатика Информатика? Кайсы сабак кичине жакпайт азыр мындай? математика Математика жакпайбы? Анда Алихан экөөңөр окшош экенсиңер, э? Алгебра. Алгебра жакпайт, э? Негизи кайсы мектепте окуйсуң? 12 мектепте окуйм Ал орус мектеппи, э? Орус класста окуйсуң. Үчөөбүз мында окшош экенбиз да. Сиз да орус класста окугансыз? Ооба, мен Мен да да орус орус мектепте класс бүтүргөм, бирок мен кыргыз тилин аябай жакшы билчүмүн. Орус Мен мектепте дагы. окусам деле. Мен да сизге окшош экенмин. Биринчи чейрек кандай өтүп жатат? Мына жакында күзгү эс алууга чыгасың. Кандай пландарың бар? Кандай эс алууну өткөзөйүн деп атасың? Негизи эле чейректеги бааларың тууралуу айтып берчи. Канча бааларда? Жалаң 5пи, жалаң 4пи, жалаң 3пи? 4-5 4-5. А күзгү эс алууда эмне кыласың? Эс алам деп койду. Не кыласың? Эмне кылгың келет, мисалы? скулга баргым келет Күзүндөбү? ооба Жаңа айтып Көлгө атып кышында деле барсак кандай керемет. Көлгө баргандачы күзүндө түшкөн пайдалуу дейт го. Бирок билбейм, эми күздө түшкөндө ушуп калат болуш керексиң. Бирок көлдүн жээгинде сейилдеп баскан эң керемет болуш керек. Мен мисалы эртең көлгө кетип атам. Ала кетсең сонун болот эле. Бирок Сен чейректер оку, бар да чейрек. сен оку. Сенин келечекте ким болгуң келет, Диана? келечекте модель болгум келет Модель. Модель демекчи сен ушул сулуулук сынагына баргансың, э? Алматыга. Ошол сынак жөнүндө бизге айтып берчи. Ушул сынак жөнүндө жаман кызык болот да Алматыда өтүп. 8 октябрда конкурска бардым конкурсту утуп келдим эми декабрга Таиландка учуп барам Конкурстан куттуктайбыз. Өзүң жалгыз эле бардыңбы? жок кыргызстандан ооба Демек Кыргызстандын атынан мынакей Диана аттуу сулуубуз Алматыга барып биринчи орунду алып келиптир да, э? Азаматсың, куттуктайм. Эми Таиландка барам дейсиң, э? Ар дайым ушинтип дүйнө жүзүн кыдырып, Кыргызстандын желегин желбиретип жүрө бер, а бизде болсо дал ушу сулуулук тууралуу бир кичине видеобуз бар экен. Ошону көрүп, анан кийин маегибизди уланталы, макулбу? Кеттик анда. Сонун видео экен, э? Аябай сонун болуптур. Мага жакты. Ооба. Негизи моделден тышкары дагы ким болгуң келет? Балким ата-энең башка кесипти тандады деп атат. Ырчы же журналист. Модельер. Мен билишимче сен ырдайт дагысың, э? Ырдай да каласың, э? Кандай ырдайсың? Канча жаштан баштап ырдайсың? Кандай ырларды жакшы көрөсүң? Өзүң мындай жакшы ырдайм деп ойлойсуңбу же мындай? Дагы үйрөнүш керек деген ойдосуңбу? Үйрөнүш керек, э? Үйрөнүш керек. Азаматсың, эң негизгиси азыр кичинекейсиң, алдыда дагы көптөгөн ийгиликтерге буюрса жетишесиң. Ушул моделдик жаатыңды, моделдик сфераны ким үйдө колдойт сени? Ким көрүп? Баары эле колдойт, э? Ата-энең бардыгы. Апаң же атаң? Апаң көрүп колдойт го дейм, а? Продюсериң барбы? Продюсер барбы же апаң продюсерби?
Эми мынтип ушундай конкурстарга, сынактарга ким аркылуу барып атасың? Каяктан билип калып атасың? Апаң билет, экен да. Демек, апаң продюсер экен, Азаматсың. Үйдө канча бир туугансың? Бир тууган тууралуу айтып берчи. Бир туугандарың тууралуу айтып берчи. Канча бир туугансың? Иниң, сиңдиң барбы же байке эжелериң? Атам, апам, 2 агам жана мен болду. Демек сен эң кичинекей, анан жалгыз кыз экенсиң, Эрке турбайбы? Эркеси экен да. Сонун. Диана, менин билишимче сен ыр даярдап келгенсиң, Кел энди Алихан сага джентльмен катары жардам берип, микрофонду колуңа сунсун. Сен болсо сахнага чыгып, өзүңдүн чыгармаңды ырдап бер, макулбу? Ушу жанаттан бери качан ырдайт деп айтты. Ооба, костюму да аябай керемет экен, сонун жарашат экен. Көйнөк аябай мага жагат да. Ооба. Рахмат, Азаматсың. Сен көчөлөрдө кыдырасыңбы? Анда кел анда биз менен чоң көчөгө кыдырып келбейлиз. Ооба, Диана, Азаматсың, эң мыкты көйнөгүң бар экен, эң сонун ырдап турсуң, ар дайым ушинтип Кыргызстандын желегин желбирет деп жүрө бер. Ар дайым ушинтип сени эфирлерге чакырып, сенин күбө болуп жүрө берелик, досторго баарына мен ойлойм, сенин ырың аябай жактуу болуш керек деп. Ал эми азыр биз шаардагы көчөлөрдүн бирин кыдыралык. Саякатчы сары кыз менен кайсы көчөлөр деп айтсаңыздар, Юрий Гагарин атындагы көчөнү бүгүн биз бирге кыдырабыз. Ооба да, албетте. Жүргүлө достор. Эртең барып келели ошо жака. Салам достор,
саякатчы кыз түрмөгү кайрадан силер менен. Биз бүгүн силер менен биргеликте биринчи космонавттын атынан коюлган көчөгө саякатка чыгабыз. Ал ким экенин билесиңерби? Туура, Юрий Гагарин. Мынакей мен маршруткам да келип калды. Мен кеттим. Гагарин көчөсү Борборубуздагы Ленин районунда жайгашкан. СССРдин эң биринчи космонавты Юрий Алексеевич Гагариндин намына коюлган. 1961 жылга чейин Фергана көчөсү деп аталып келген. Гагарин көчөсү 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү Чыңгыз Айтматов проспектиси менен башталып, Муктарбек Өмүракунов көчөсү менен аяктаса, экинчиси Барпалыкулов көчөсүнөн Элмирбек Иманалиев көчөсүнө чейин. Гагарин көчөсүнүн биринчи бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын баатыры академик Мамбет Мамакеевдин атындагы хирургиялык борбор жайгашкан. Андан тышкары бул көчөдө номер 25 жалпы билим берүү мектеби дагы бар. Мен турган жер номер 55 жалпы билим берүү орто мектеби. А биздин досторубуз Юрий Гагаринди болгон билишеби? Келгиле сурап көрөлү. Бул Гагарин көчөсү. Юрий Гагарин. Космонавт. Юрий Гагарин космонавт болгон. Эң биринчи космоска учкан. Эң биринчи учкуч. Биз сурамжылап алдык, бирок мен силерге дагы кененирээк маалымат айта кетейин. СССРдин учкуч космонавты, Советтер Союзунун баатыры Юрий Алексеевич Гагарин 1934 жылы 9 мартта жарык дүйнөгө келген. 1961 жылы 12 апрелде дүйнөлүк тарыхта космос мейкиндигине учкан эң биринчи адам болгон. 20дай атаандаштын арасынан бардык суроо талапка жооп берген жаш учкуч Юрий Гагарин болгон. 12 апрель космоска учкан күн космонавтика күнү деп белгиленип калган. Достор, а силердин араңарда дагы космоска учкусу келгендер барбы? Ал эми менин артымдагы бул кооз жер академик Садыков атындагы мамлекеттик көркөм академиясы. Гагарин көчөсүнүн экинчи бөлүгүнүн башталышы. Барпалыкулов көчөсүнөн башталып, Элмирбек Иманалиев көчөсүнөн аяктайт. Экинчи бөлүгүндө темир жолу жана ошондой эле Элдор ун чыгаруучу заводу жайгашкан. Саякатчылар, мен Гагарин көчөсүндө жалпы канча аялдама бар экенин сынап чыктым. Айтайынбы? 24 аялдама жайгашып, 216, 260, 133, 107 жана башка көптөгөн маршруттар каттайт экен. Ушуну менен Юрий Гагарин көчөсүнө болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Кийинки саякаттардан көрүшкөнчө кошкула. Алихан, сага эмне болду? Айдан эже бүгүн дегенчи Индиядачы Айя Ойсон байрамда. Кандай байрам экен? Бүгүн дегенчи ага эжелердин байрамы да. Сен Индияда эле жашап калсаң болмок экен, Алихан, сага сонун жарашат экен. Баса, достор, мен дагы ушул майрам тууралуу уккан болчумун. Көрсө, ушул күнү эжелери инилерине сонун белектерди тартуулап, эң жакшы көргөн тамактарды жасап беришет экен. Айдан эже. Азыр экөөбүз Индияда болуп калсак, Эми Алихан, инилери деле жөн койбостон, алар дагы өзүнүн эжесине өмүр бою камкор мамиле кылып, аяр мамиле кылып, камкордукту убада берип, ар дайым жанында болушат экен. Туура айтасыз Айдан эже. Мен деле сизге мына жагымдуу мамиле кылып атпайм, белек берсе кылат да жагымдуу мамиле эми. Айдан эже, биздин ушу Кыргызстанга да ушундай мыйзам киргизсе, ушундай майрамчы. Бизде бул илгертеден келаткан майрам болбосо дагы, бирок инилери болобу, байкелери болобу, эжесине, карындашына ар дайым жакшы мамиле жасашкан, аяр мамиле жасашкан, сыйлап келишкен. Жана бекеринен айтылбайт да, кыздын 40 чачы улуу деп. Ал эми кыздар болсо, өзүнүн агаларын, инилерин өмүр бою сыйлап өтүшкөн. Айдан эже, ушул жаңкы бир сиз айткандай бир макал бар го, аганы көрүп, эжени көрүп дегенчи, эмне эле? Аганы көрүп ини өсөт, эжени көрүп сиң өсөт. Ошол макалдын бир маанисин түшүнбөй койдум да, кандай маанисин?
Түшүнбөй калдың бе? Аны түшүнүш үчүн сен анда Тилимпост түрмөгүн сөзсүз түрдө көрүш керек экенсиң. Достор, силер дагы көрүп, ушул макалдын түшүнүрмөсүн түшүнүп алгыла. Турайдас Айдан эже. Кеттик анда достор, биз менен чогуу. Тилимпост түрмөгүн көрөлү. Достор, биз ар бир жаңы чыгарылыш сайын биз силерди кыргыз тилиндеги сөздөр менен тааныштырып, өзүбүз дагы көп сөздөрдү үйрөндүк. Туурабы? Албетте, мурдакка караганда таза сүйлөп жаңы сөздөрдү үйрөнүп калбадыңбы? Кыргыз тили фразологизмдердин, көөнө сөздөрдүн, макал акаптардын, анан жаңы сөздөрдүн жардамы менен байып турат. Биздин ата-бабаларыбыз көп сөз сүйлөп отурбай, бир гана макал лакаптар менен көп нерсени жеткирген. Мисалы, аганы көрүп бийин өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Бул макал аркылуу биздин кичинекей бөбөктөрүбүз үлгү аларлыгы айтылган. Ушул сыяктуу биздин тилде дагы толтура макалдар бар да. Силер аны билесиңерби? Ат адамдын канаты, ат адамдын канаты, эшигин көрүп, төргөт, эшигин көрүп төргөт, апасын көрүп кызын алып. эшигин көрүп, Мен бул макалды укпаптырмын. ат адамдын канаты, ат адамдын канаты, эшигин көрүп, эшигин көрүп төрөнөт, денесин көрүп кызын алып. Эшигин көрүп төрүнөт. ат адамдын канаты. Илгери адамдар унаа жок болгон кезде атты унаа катары колдонуп, бир жерден экинчи жерге ат менен жүрүшкөн. эшигин көрүп, Тилекке каршы бул макалды уккан эмесмин. ат адамдын Досу. Канаты. Достор, мындан ары макалдарды биз чогуу үйрөнүп, силер менен чогуу анын маанисин табабыз. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө, жакшы калгыла. Алихан, сен бүгүн мени таң калтырып жатасың. Ой, Эмне болду сага? ой, Айдан эже. Тотугушум дегенчи ушун тажат бетимен кечкире кулам түбүнө туруп кыйкырып берет десеңчи ушун тургузупчу. Тескерисинче жакшы турбайбы? Мына сага жандуу саат. Ойго туткон саатчы. Сен ошол тотугушуңду мындай эч качан мектепке кечикпейт кандай десем, ошол тотугушуң бар үчүн эч жакка мектепке кечикпей турбайсың. Ооба. Айдан эже бирок мени мектепке кечикпесин деп эле өзү эртерээк курсаң тогуз алайын деп эле ойготот да. Ал деле бир куу неме дейм. Ал сени дагы ойлойт, өзүн дагы ойлойт турбайбы? Ооба да Айдан эже, бирок аны баары бир жакшы көрөм деп коеңуз. Кечинде сабактан чарчанып келатсам, хачка бар го жаңы, ошондой болуп эшиктин тигинде туруп күтүүгө отура берет да. Анан баладай болуп мага кечке эркелей берет да. Сагынып кеттиң окшойт э? Ой, сагынып кеттим, сагынычым күчөп барат Айдан эже. Сонун досуң бар экен, сен жыргашың керек экен да ушундай досуң бар экенине, э? Ооба, Турайдас. Кел анда кийинки түрмөктө ошо сенин досуңдун тууганы Какаду тууралуу кененирээк маалымат алабыз. Жана чыгып баратканда эле Какаду тууганым жөнүндө айтып берем деп атканда жетишпей калбадым бейм, сабактар билесиз дейм. Макул анда келиңиз анда көрөлү, ошол жөнүндө көрө алалы ушакта. Ооба достор, жаныбарым, жан досум түрмөгүнө көңүл буруп, Какаду тууралуу сонун маалыматтарды угабыз. Салам достор, маанайыңар кандай? Кайрадан силер менен Элина. Мен силерге бүгүн тотугуштун бир түрү Какаду тууралуу айтып берем. Какаду чоң канаттуу болуп эсептелип, узундугу 70 сантиметрге чейин жетет экен. Алардын жүнүнүн өңү ак, кара, кызгылт, же сары жана ар кандай түстөрдүн айкалышынан турат. Алардын тумшугу катуу, ири, узун жана массивдүү. Билсеңиздер достор, Какадунун башка тотугуштардан айырмачылыгы чекесинде өсүп жаткан тажуусу болуп эсептелет. Болуккан деген түрү эң таланттуу тотугуш. Ал ар кандай жаныбардын тилин туре алат жана 15ге чейин сөз сүйлөй алат. Эң сулуу Какаду болуп Инка саналат.
инканы кармоо үчүн атайын уруксат алуу керек. Аны Австралияда гана сактоого уруксат берилет. Үй шартында какадууга тийиштүү кам көрүп көңүл бурулса, ал 40 жылдан ашуун жашай алат. Алар өсүмдүк жана белок азыктарын жешет. Мисалы, дан азыктары, күн карама, гречка, тару, нөмө жемиштерден алма, алмурут, жаңактар какадонун сүйүктүү азыктары. Элестеткиле достор, кимдир бирөө тотугушту тарынтып алса, ал унтпай эстеп калыптыр. Качантыр мүмкүнчүлүк болгондо, ал сөзсүз өч алат экен. Элестеткиле достор, алар кооптонгондо же толкундаганда тумшугун көтөрүп катуу кыйкырат. Ошондой эле катуу тумшугу менен адамдарды тиштеп алышы мүмкүн. Бул канаттуулар тропикалык жерлерде гана жашайт. Мисалы, Австралия жана Гвинея, Индонезия. Тотугуштарынын жарым түрү жок болуп кетүү коркунучунда тургандыктан кызыл китепке киргизилген. Достор, силер бүгүнкү маалыматты эсиңерге тутуп алдыңарбы? Анда жакшы калгыла. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактын өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө жарлыгы. Биз балдарды съемкага чакырдык. Алар социалдык экспериментке катышаарын билишкен жок.
Эмнеге кийимиң кир болду? Ата араба сүрөп баратканда анын арабасы жыгылды. Неме бар го? Гүл салгыч. Ошону алып чыгып жардам бериштим. А эмне үчүн жардам бердиң? Борум кетип, гүлдөр түшүп кетти да, сынып кетип. Анан ошого мен жардам берейин дегем. Жардам бериш керек. Жардам бербесе жаман болот. Чыңдарга жардам берүү деп атам айткан. Тайнем айтканда үйдөн. Бир адамга жардам керек болуп атканда жөнүнөн турбаш керек да, жардам бериш керек. Эми апаңа эмне деп айтасың? Монту айтам да. Эшик албайт, менде так ойноп кеткен бир чоң атага жолуккандан мен атама айтам, улууларды сыйлаш керек. Ошон үчүн мен улуу атанын арабасына жардам бердим. Кийимиң кир болгон үчүн апаң сени урушпайбы? Урушпайт деп ойлодум. Жок, мен тайне урушпайт, мени эмирим, андай кылба деп эле коет. Мен бирок баягыда мен баткак болгондо мен урушкан эмес. Бирок урушпайт го. Негизи баткак болгон үчүн паркка алып барбайт го. Мен дагы өзүм тартиптүү болом, тайнемди угам, апамды угам. Бизде мен ким баткак болуп калбады, сумга качышпай калдымбы? Кирди жууп кетирсе болот. Бала тарбиясы баарынан бийик. Мынакей достор, сонун чыгармага күбө болдук, Алихан. Сага жактыбы? Сонун ширин балдар экен, Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен албетте сиздер менен тааныштырып коелук, биздин достор. Бүгүн бизде коноктор Айкан Шукурбеков атындагы 38 мектеп гимназия окуу тарбия комплексинин 1-класстын окуучулары Адил Майрамбеков, Айлес Өмүрбекова жана алардын мугалими Дамира Сапарова. Саламатсыздарбы? Биринчи эле суроорум келип бере берейинби? Дамира эже, сиз уруксат берсеңиз. Албетте. Балдар силерге ушул мектеп жагып атабы? Же бала бакча сонун экен? Бала бакча жакшыбы же мектеп жакшыракпы? Мектеп сагачы? Мага да мектеп. Бала бакча жакпайбы? Сону уктайсыңар, тамак жейсиңер. Алихан, уктаганды бул студияда сен эле жакшы көрөт окшойсуң. Кичти тоту кушумдун айынан кичине уйку канбай калып атабы. Дамира эже, айтыңызчы, мынакей, мен өзүм бала бакчада 3 жыл бою иштегем, кичинекей балдар менен иштегем. Анан 1-класста балдар мектепке келгенде аябай кыйын болот деп көп айтышат да. Мисалы, сабак учурунда мен уйкум келип атат деп уктап калышат. Мен курсагым ачты деп чыгып кетишет. Анан ошондой учурларда кандай мындай тарбия бересиз? Окугум келбей атат деп коет. Окугум келбей деп, кичинекей балдар алар каалаганын кылат, каалабаганын кылбайт да. Ар кандай балдар келет да. Анан ал балдар менен бала болушуң керек. Ар биринин жана өзүнүн кыялы болот дегенде ошо кыялына жараша бир керектүү эмне деп коебуз, мамилени таап туруп, ар бир баланын кыялына жараша жасайбыз да. Мисалы үчүн уйкусу келип аткан баланы эркелетип, кел уйкуңду ачыш үчүн биз ойнойбуз деп туруп, сабак учурунда эле оюн түрүндө сабак өтүп кетебиз. Же болбосо кыймылдуу көнүгүүлөрдү жасайбыз. Сонун экен. Кана, Адил, силер ушул неме мектептен эмне үйрөндүңөр? 1-класска барып, эмне үйрөндүңөр? Мен жазганды үйрөндүм, окуганды, дагы санаганды, тартканды, дагы ырдаганды. Ырдаганды. Сенчи эмне үйрөндүң? Мен деле ушундай. Сен дагы? Азаматсың. Аттарыңар аябай сонун экен. Мен мисалы Айлес деген атты аябай жакшы көрөм. Мен кийин кызым дагы 3-кызым төрөлсө Айлес деп ат койсом деп кыялданып жүрөм. Балаңыз төрөлсө Адил деп коет эмес? Коет болот. Албетте. Атыңарды ким койду эле? Айлес деп. Папам. Папаң Адил депчи ким койду эле? Мени папам анан мамам койгон. Атаң менен апаң экөө акылдашып отуруп коюптур да. Сонун. Дамира эже, дагы мынакей 1-класс тууралуу дагы деле кайтсак ушул суроого. Мисалы 1-класста бир гана балдар кыйналбастан ата-энелер дагы кыйналат. Бир гана балдар 1-класска барбастан ата-энелер деле 1-класска баргандай болуп баардык программаны эстейт. Үй тапшырмалар жасамаган экен. Өзүм иним менен отуруп ушунчалык аябай бир 1-класска кайра кайткамда ата-энелерге кандай кеңеш бере аласыз? Ошо сиз туура айтасыз. Ата-энелерден да көп
өзүмө суроо беришет да, эжем ол ушул тапшырманы кантип аткарабыз деп 1-классын. Жанагы мен ата энелер чогулушунда деле айтам ата энелерге, ушул сиздерге бир биздин деле бала кезибизде 1-класс болгонбуз да. Ушу балдарыңыздар менен балалык дүйнөгө бир кайрылып келсеңиздер, ошол 1-класстын тапшырмасын аткарып отуруп, өзүңүздөрдүн 1-класс кезиңиздерди эстеп, ошондон бир ырахат алып алыңыздар деп ата энелерге сунуштайм да. Ностальгия турбайбы? Балдарыңыздарга бир күндө жок дегенде 1 саат чогуу отуруп тапшырмасын чогуу аткарыңыздар депчи. Туура, сонун. Адил, силерге кайтсак, силер кандайдыр ырларды жаттадыңар мектепке барып? Ырдарды эме. Чогуу айтасыңарбы? Жок, айта бергиле жанагы маанайыңар. Маанайыбыз эң жакшы, андан кийин 5 жакшы. Кайры капа билбейбиз, ден соолукту тилейбиз. Азаматсыңар. Сонун ыр экен, э? Адил, чоңойгондо ким болгуң келет сен? Мен милиция болом. Айелесенчи? Мен салон красоты. Сулуулук дүйнөсүнө баргың келет экен да, э? Айдан эже номерин алыңыз, кийин барып каласыз да. Ооба, жасап бересиң, э, мага? Сонун. Ал эми дагы бир ушул балдарды карап суроо жаралып кетти да. Кээ бир балдар дароо эле 1-класска барат. Кээ бир балдар бала бакчага барат, 1, анан кийин мектепке барат. Кайсы балдар менен иштеш оңойрок? Эми ал баланын дээринен болуш керек. Кээ бир бала бакчага барбастан туруп эле келип мыкты өздөштүрүп кеткен окуучулар болот да. Анан эгер жалпы ала турган болсок, албетте бала бакчага жанагы даярдоо курстарына, даярдоо классына жана барып окуп келген окуучулар менен иштеген жеңилирээк. Алар ручка кармаганды билет, тамгалардын баарын тааныйт, окуп калышат. Алар менен жеңилирээк болот. Эже, Дамир эже, ушул балдар мындай 1-класста карап туруп, мындай бирдекеге шык болуп, мындай ойноп, же бирдеке болотса мындай карап туруп, келечекте мындай болуш керек, мындан бирдеке чыгат деп мындай карап ойлонуп койгон учурлар болду эле? Болот, албетте болот. Анткени кээ бир бала окуганды билбей туруп эле сүрөттү укмуш тартат. А кээ бир бала музыка сабагынан эжей бир эле ырды ырдатып койсо, кийинки сабакта ошо эжейдин дал өзүндөй кылып ырдаган балдар болот да. Ошондо таң калам, демек бул музыка чөйрөсүнө жакын киши болот. Сүрөт тарткандар болсо, сүрөткө кайт. Кээ бир бала физкультура сабагын, дене тарбия сабагын аябай күтөт да. Алардан бир мыкты спортсмендер чыгат го деп ойлоп калам. Силер ошо мугалим жаатында канча жылдан бери иштейсиз? Мугалим жаатында 9 жылдан бери иштейм. Дайыма 1-класста алар менен эле иштеп келесиз, э? Жок, чоң класстар менен иштейсиз? Башталгыч класс, 1-класстан 4-класска чейин. Тажрыйбаңыз көп эле турбайбы анда? Тажрыйбадан дагы мугалим болууга чейин мындай жалпы эле стандарт менен иштеп келгенбиз. Анан ушул 3 жыл болуп калды. Жанагы USAID тарабынан даярдалган окуу керемет долбоору бар. Ошол окуу керемет долбоорунда бизде ушундай такыр сүйлөбөгөн балдар менен сүйлөгөнгө аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди да. Кээ бир балдар туура эмес түшүнүп калса, сүйлөбөй отура берет. Азыр мен айтсам туура эмес болуп калса, эжей урушуп калат го деп. Жок, бизде азыр ошол жаңы бир стратегия пайда болду. Колдонуп келатабыз сабагыбызда, түшүндүрүү жана негиздөө деген стратегия. А стратегия боюнча биз ошол баланын эмне үчүн ал туура эмес чыгарды. Ал ойлонуп отуруп бизге бир жакшы бир түшүнүктөрдү берет да. Ошонун негизинде азыр балдар суроолорду тартынбастан жооп беришет. Анан мугалимдер балдар сүйлөп атканда, азаматсың деп ар жагын мугалимдер өзү улап кетчүбүз да мурда. Азыр болсо биз сабыр кылып окуучунун аягына чейин жооп берүүсүнө мүмкүнчүлүк беребиз. Ошондо окуучулардан аябай сонун бир идеялар жаралат. Демек бул кандайдыр бир жаңы азыркы заманбап методика экен да. Анткени азыркы балдар албетте башкача болуп турат. Ар биринин өзүнүн ою бар, өзүнүн оюн толук билдиргиси келет. Ошого мүмкүнчүлүк берет. Билдиргиси келбесе характери деген. Сонун, азаматсыздар. Негизи сиздин бала чагыңызга кайтсакчы, өзүңүз кичинекей кезде кандай кыз элеңиз? 1-классында эстей аласызбы? 1-классында албетте эстей алам. Биздин убакта 6 жашка эгер күзүндө төрөлүп калсаң, мектепке алчу эмес да, сен кийинки жылга калып кетчүсүң. Анан мен болбой эле күндө ыйлап эжемди ээрчип барып жүрүп, анан ушу сентябрдын бир ортолорунда 1-класска киргенмин. Бирок ошол убакта деле жакшы окуп жетишип, ар дайым ушундай грамоталарды алганым эсимде да. Тентек кыз белеңиз? Жок. Жош кыз. Балдар тийишчү. Чачыңыздан тарчу. Чачымдан тарталчу эмес, анткени өзүмдүн атам дагы милиция кызматкери болгондуктан милициянын кызы деп эч ким тийише алчу эмес. Айдан эже.
окуучуларга суроо келип бербейинби? А силер ушу эжиңер силерге аябай аракет кылып сабак өтүп атканда кечкерчи эртеден кечкери. А силер кийин башталгыч класстан кийин эле мугалимиңер алмашат да. 6-7 болгондон сагынып, мындай келип учурашып, неметесиңерби? Эмне учурашасыңар? Микрофонго силе. Микрофонго айт. Саламатсызбы деп. Дам, эмне деп айтасың деп, Саламатсыз. Эжең айтып көрчү ошону, кана айтчы. Эже сагындым деп, мына мисалы элестетип көрчү сен. Микрофондон. Мен эжемди сагынам. Айелес, классыңарда эң тентек бала ким? Мырзабеков Дастан, анан Ахмет. Мага кылып тентек кылышат? Микрофонго айт. Чачты жулабы? Жок. Да, эмне кылат? кылат? Кандай кылып тентек кылат? Эмне кылып мындай? Унутуп калдым. Чуркап, класста силер жошсуңарбы? Эң жош силерсиңерби? Мага окшош мындай сулуу мындай. Эң сулуу бала ким? Айылыс айтчы. Мага окшош мындай. Красавчик бала. Бектур. Бектур. Ой, Бектур. Ой, салам айтып кой да ошого Бектур деп. Кандай деп. Азыр Бектур деген бала ырдадыбы? Микрофонго силе. Айт. Бектурга салам айтып кой. Эң сулуу кыз Айдан эжем окшош сулуу кыз барбы? Ке, микрофон берип койсоң. Ким? Аты ким? Аты Айелес. Бул жерде орусча айтканда любовный треугольник болуп кетти. Кичинекей кездеги неме таттуу болот да. Айелес Бектурду айтса, Адил Айелести айтса. Кызганып кеткен жоксуңбу? Шириндерден сен сонун азаматсыңар. Өзүңүз келечекте ким болгуңуз келди эле? Мынакей кичинекей чагыңызга кайттык, келечекте ким болом деп элестечисиз? Мен кичинекейимде келечекте милиция кызматкери болом дечимин. Бирок ошол убактарда ден соолугума байланыштуу ал окууга тапшыра албай калгам. Бирок азыр ошо эгер мүмкүнчүлүк болсо кайра мен балалыкка кайрылсам, милиция кызматкери болушум керек деп эле ойлойм да. Кыялымда бар ошол. Эми мынакей силердин окуучуларыңар силердин кыялыңарды орундатып, милиция болуп, кийин чоңойгондо силерди коргоп дегендей эң мыкты балдарды тарбиялап жатыптырсыздар. Ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым ушул балдарыбыз биздин Кыргызстаныбызды өнүктүргөн, өстүргөн балдардан болсун. Сиздерге чоң алкыш. Ар дайым ушундай сиздердин эмгегиңиздер абдан чоң. Ушунчалык мен мугалимдерди баалайм. Ар дайым ушундай жаркырап жайнап, ушундай сонун балдарга тарбияңыздарды берип, өзүңүздөр билгениңиздер менен бөлүшүп, ар дайым ушундай жакшы эфирлерде көрүшүп жүрөр эле. Биздин убактыбыз аягына келип калыптыр. Айелес, Адил, силерге да чоң рахмат. Чоң кыз болгула, чоң жигит болгула, эң мыкты милиция бол, эң мыкты сулуулук салонунда иште, макулбу? Ал эми Алихандын акыркы суроосуна жооп берип коелу, чыдабай баратат. Эме ошол жаңкы жаккандарга кичине кадам ташташ керек, башка кетип атат. Айелеске кичине гүлпүлдөрдү берип жүр дейт Алихан, үйрөтүп атат. Эмки сабакта гүл берет сага. Сону гүл бересиң, Ай Алихан негизи азамат бала да. Ал эми биздин кичинекей досторго баарыңыздарга кошкула деп айтмакчыбыз. Ар дайым ушундай сонун эфирлерди көрүшөлү. Силерге бүгүнкү берүү жактуу болуш керек деп ойлойм. Биз болушунча аракет кылдык Алихан экөөбүз. Ал эми бүгүн сюрприз күн экенин унутпаңыздар. Азыр эфир бүтөөрү менен жакындарыңарга жагымдуу сюрприз белектерди жасагыла. Жакшы калгыла. Көрүшкөнчө.